ислам диний билим алыш үчүн бөлөк мамлекетке чыгуу зарылбы же Кыргызстандын ичинде бүгүнкү күндө илим алыш мүмкүнбү? Кайсыл бир аалымды муну аалым десеңиз ошонун 80% сырттан окуп келген. Анан эмне себептен Кыргызстанда ушундай илимди бербеш керек деп сөзсүз түрдө сыртка чыгыш керек деген маселе. Мен шуну көп айтам да, биз өзүбүздө окуу жайларды дүйнөлүк деңгээлдеги шарттар менен ошондой окуу жайларды ачпасак, бул адамдардын сыртка агылуусу токтобойт. Себеби Кыргызстандан андай илимди алганга мүмкүнчүлүк, андай устаздар да жок, окуу жайлар да жок. Эми азыркы мезгилде Кудайга шүгүр, мына Ислам академиясы ачылды. Токмокто президенттин жарлыгы менен. Анан бул жерде медреселер бар. Жападан жалгыз Бишкек шаарында ислам университети бар. Медреселер, институттар бар. Бирок алар ушул мындай тайыз гана маалымат берилип атат да. Анан ошого адамдар сыртка чыкканга мажбур болот. Демек, сыртка чыккандан кийин ушу баса белгилеп айтыш керек да, сыртка чыккандан кийин ким кайсыл жака барса, ошол жактын кийими менен менталитетин кайра кошо көтөрүп келет. Мен ушуга аябай каршымын да. Сен кайсыл жакта окуба, кайсыл жактан билим алба. Кыргызстан Ханафи мазхаб, Матуриди акыйдасы. Болду, ошол каяка барсаң ошону оку дагы, тереңирээк изилдеп кел дагы, калпагыңы кийип, ушул кыргыз эле кийимин кийип эле, кыргыз жыттанган исламды элибизге тарката бериш керек.